өтілбеген тамгалар ошо берилип калган да алар. 42 жылдан бери мугалим болуп эмгектенген Мавлиаткан Айдаралиеванын айтымында 1-класстын алипе китебинде өтүл элек тамгалар көп берилип калган. Өтпөсө да окуучу муундап окууга туура келет. Мындай каталар бир эле эмес бир нече. Аталган көйгөйлөр мугалимге да окуучуга да тоскоолдук жаратат. Сулайман Урыспаевдин китебин алып балдарга ошону берейин десем, библиотекада жок экен. Анан ошон үчүн бардыгыбыздыкы бирдей болсун деп кайра эле ушул мына Кубат Алиева менен Абыкканова Асаналиеванын алипе китебин пайдаланышка туура келди. Бул китепте негизинен өтө элек тамгалар көп берилип калган. Анан негизи Сулайман Урыспаевдин алипе китеби абдан жакшы чыккан эле. Биз дайым ошо менен мен ошону менен окутуп келе жатам да. Анан ушул немеде ошол китепти таппай калып окута албай калдым. Анан балдарга деген ошол өтө элек тамгаларды дагы үйрөтүшкө туура келет. Кээ бир балдар кабыл албай калат, окуй албай калышат. Негизи ошо Сулайман Урыспаевдин китебин басып чыгарышса, ошону алипе китепти окутса жакшы болот эле деп ойлойм. Окуу китептериндеги каталарга ким күнөөлүү жана ким жооп бериши керек? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу Айтмамат Оморовдун айтымында билим берүү жана илим министрлиги тыкыр көзөмөлгө алып, тескеши керек. Балдардын билим алуусундагы чоң каталар орун алышы бул көйгөйлүү маселе. Алфавиттеги тамгалардын бир эти менен алипеде жайгаштырылбашы бул окутууга өтө чоң зыян келтирет. Мугалимдин мүмкүнчүлүгүн бузат. Башкача айтканда баягы ырааттуулук бузулат да. Ошон үчүн мындай кемчилдиктер ошо министрликтен баштап жана башында айтып кеткендей, бул жалаң баягы бир мекемеде отуруп алып эле илим жазган окумуштууларга китеп түздүрбөстөн практик мугалимдерди сөзсүз кош керек да, ошондо мындай кемчилдиктерден арылабыз. Китептеги мындай көрүнүштөр бир эле алипеде эмес башка предметтик китептерде да орун алган. Мындай көрүнүштөр бир эле алипеде эмес башка предметтик китептерде да орун алган. Бирок канчалык деңгээлде чечилип жаткандыгы бул көмүскө. Улам министрдин алмашуусу да чоң тоскоолдук жаратып жатат дейт. Бүгүнкү күндө мугалим ыйлап аткан мугалимдердин эмеси туура, абдан туура. Ошон үчүн жанагы мен айткан сунушту кабыл алып, бир эмес бир нече окумуштуу, бир нече практик мугалимдер менен кошо түшсө ушундай кемчиликтер болбосо эле. Мугалимдердин айтып аткан маселеси абдан туура. Китептердеги каталар мазмундук жана грамматикалык жактан каралат. Мазмундук жактан кеткен каталар Кыргыз билим берүү академиясы жооп берет. Ал эми грамматикалык жактан кеткен каталар басмаканалар жоопту дейт билим берүү жана илим министрлигинин китеп чыгарууну өнүктүрүү секторунун башчысы Самат Таялиев. Окуу материалдарында грамматикалык, орфографиялык, техникалык, пунктуациялык каталар кетирилишүү болсо, буларга түздөн-түз басмакана басып чыгарган басмакана жооп берет. Анткени ошол китептин ар бир китеп басылып чыккан китептин үстүнөн редактор, корректорлор иш алып барышат. Алар ошол үчүн эмкеге калышат. Ошондуктан жоопкерчилик аларда болот. Албетте авторлордун да жоопкерчилиги бар. Буга чейин китептер тендер аркылуу өткөрүлүп чыгарылып келген болсо, эми жаңырган жылда тендерсиз атайын бир басмакана тандалып алынып, жооптуу болот дейт адистер. Барчынай Жанзакова, Бурканбек Матов, Жалал-Абад шаары.